Тынаев Сапарбек Мамбетович деген ысымды укканда бир кезде атагы алыска, даңкы далайга жеткен Оргочор мал чарба станциясы эске түшөт. Көрсөтүүбүздүн каарманы дал ошол Жетегүз районунун Оргочор айылында уяң жүндүү койлорду баккан баатыр чабандардын урпагы болгон. Жаш кезинен атасы Мамбет менен жайлоону жайлоодой, кыштоону кыштоодой кыдырып, мал келдин, тала түстүн сырын беш колдой билип, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп чоңойгон. Biz bala kezdен билет элек Тынаевтарды. Тынаев Мамбет деп Оргочор совхозунда кой чарбасында иштеп, СССРдын мамлекеттик сыйлыктын ээси болуп, СССРдын ая чарбасында эмгек кылган кызматкер катары белгиленип, уулу жамаке ошол иштер боюнча Оргочордо эмгектин баатыры болду, социалист эмгектин баатыры. Мына ошолордон мына Тынаевтардан Сапарбек чыкты. Булар бир чоң семьяда, булар селекционерлер да негизи. Аны ошол үйдө кудаң ошол үйдө төрөлүп чоңойгон экен. Эми ал кишилер баягы өзүнүн деңгээлине жараша чоң чогулуштар да көп болгон. Анан жогорку баягы деңгээлдеги кызматкерлер менен көп байланышта болушкан, көп аралашып турушкан. Анан эми жанагы селекционный жана опытный станция экен да. Эми ал жерде дагы илимий иштер көп жүргөн да, илимий кызматкерлер көп келген, интеллигенция аралашып кеткен жерлер болгон. Ошондуктан бул үй бүлө баягы чоңгуда чабан болсо дагы башка чабандардан көп айырмасы бул кишилердин баягы аралашып жүргөн чөйрөсү мындай башкача болгон да, жогору. Мындай билимдүү, интеллигенттик багытта болгон. Анан ошон үчүн биздин кудабыз да ошол жерден ошону көрүп, билип, ошол деңгээлдеги кишилер менен баягы мамилелешип болуп, окуп, анан жана көп кызмат иштеген дагы. Эми кайнатам менен кайненем экөө бул Кыргызстанга белгилүү адамдар. Анан ошол жерде жанагы Оргочор опытный станцияда курулганда эң биринчилерден болуп курган ошол атам менен энем экөө. Анан чабан болуп иштешип, жана тонкорунный автозаводство тонкорунный деп производство деп ошону чыгарган эң биринчи уяң жүндүү койлорду чыгарганда булар баягы соавтор болгон кайненем. Ошолорду чыгарышып ошол анан эми булардын койлорун ошол мен келин болуп барганда мен билгеним, көргөнүмдү айтайын, ошол убакта деген бир эле кою бир азыркы торпоктой эле да. Эми шунчалык, эми ал ошол убакта ошончолук каралган. Ошончолук ухаживать этип, күн уйку, түн уйкудан калып бардыгысын карап, ошо мен өзүм дагы баягы мындай аралашып, баягы мен өзүм ошол мал менен биргелешип эметпесем дагы баягы алардын кылып аткан кызматын, алардын жасап атканын көрүп, ошолордун энергиясына мен ошол убакта жаш болсом дагы ошолорго аябай таң калчу элем да. Анан бул эми кичинекейин ошо кой багып козу эмисип жүрүп чоңойду да. Жөнөкөй турмушка көнгөн. Анан ошондон мен ойлойм ушу Сапарбек ушундай жакшы мүнөз күтүп калган. Жакшыга жанаш, жамандан адаш деген кеп бекер айтылбаса керек. Ошол үчүн да баатыр чабандын үйүнөн жогоруда айтылып өткөндөй ошол доордогу СССРдин бардык аймактарынан келген илимпоздор, окумуштуулар, жалпы эле интеллигенция ар тараптан агылып, тажрыйба алмашканы келген чабандар үзүлбөй, Мамбет атанын уул кыздары атактуулардын айтканын угуп, баскан тургандарынан үлгү алып эр жетишти. Чоң ата менен учурашкан айылдагы балдары менен все пришли увидеться с дедом. Это семья дяди Чумаке, самого старшего сына дедушки. А это наша семья. У нас 12 братьев и сестер. Дядя Совет, зоотехник, работает управляющим отделением совхоза. Дядя Джапар, агроном, сейчас аспирант.
Дядя Разбег ветврач. Дядя Токтагул чабан. Тетя Алмагуль тоже чабан. Тетя Тюлебибю учительница. Дядя Сапарбек экономист. Салтанат школьница. Сиздер кыргыз телефильм студиясы Оргочордун жайлоолорунан, жайыттарынан, жака белдеринен Баатыр Чабан Мамбет Тынаевдин үй бүлөсүн тарткан «Земля отцов» деген аталыштагы документалдуу фильмден үзүндүлөрдү көрүп жатасыздар. Тасманын сценарийин ошол кезде учурубуздун залкары кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев жазган болсо, кыргыздын урпактары үчүн, эртеңки келечеги үчүн өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүнө чейин күйүп бышып келген Баатыр От, белгилүү кино режиссер, коомдук ишмер Дооронбек Садырбаев тасмага түшүргөн экен. Ушул эки залкардын чыгармачылык тандеми менен дал ушул тарыхый тасмага Тынаевдердин үй бүлөсүнүн тандалып алынышы көп нерседен кабар берип турат. Бул фильм кезегинде борбордук телевидениедан байма-бай көрсөтүлүп, Кыргызстандын мал чарбасынын өнүгүшүнө кошкон Тынаевдердин тажрыйбасы көпчүлүккө үлгү болуп келген. Биздин жүрөк ошушу болду да, баягы канча жылдардан бери калыптанып калган айыл чарбасы боюнча экономикабыз бар эле да. Мисалы 8,5 миллион австрализированный болуп калган койлорубуз бар эле. Ошо кой менен кошо оокат кылган райондо мекемелер болчу, мисалы үчүн Эмсо, Селстрой, Мешколхозстрой, Селхозэнерго, Сельхозхимия, Аграсна деген койчу, айылдагы автобаза, ошолордун баары койго иштечү. Эл ошол койго иштечү. Анан эми жогорку деңгээлде алганда мынакей областта, республикада болуп, могул жерде Токмокто почта деген фабрика бар эле, бюджетообразующий килейген предприятие болгондо 40 000 тонна таза жүн жууп ушул экспорт кылчубуз. Ошол жерде комбайнный пряльная фабрика, комбайнный суконный фабрика, текстиль өнөр жайы. Анан кийин мал сойгон мясокомбинаттардан 11-12 мясокомбинат бар эле. Тегиштеткен ушунун баары ошол бир койду жоготкон менен кошо жоголбоду. Ошонун аркасында элдин баары жумуш кылбады. Мына азыр ушул күнгө чейин келип отурабыз. Мына азыр мына ушуну талашчыбыз. Ушуну талашып жана жери туура эмес бириштирип атканын талашып, бир ойлонбой туруп указды чыгарып коюп, закон болуп калат экен, ошо менен мына ушул күнгө келдик азыр. Ушул күнгө чейин азыр баягы 30 жылдын ичинде баягы өзүбүзчө эгемендүү болгон жылдагыдан мурдагы деңгээлге жетпей турабыз бүгүнкү күндө чейин. Ушуну талашыбыз башка эмне. Биз мына министрликте да чогуу иштешип калдык. Мен 2000 жылдан баштап министр болуп дайындалдым. А киши орун басар болуп иштеп жүрдү. Кийин өзү министр болуп иштеди. Ошол көп айыл чарбасы үчүн кызмат кылып кетти бул киши. Калган адамдарга караганда, алган адистерге караганда өзгөчө сапаттары бар эле. Ошол проблеманы терең билип, терең үйрөнүп, байкап, ошол кемчиликтерин анан оңдоп кеткенге жолдорун таап издеп таап кеткен өзгөчө жагдай бар эле. Мен мына элестетип атам, чоң Кыргыз Республикасында ишке ашырылган долбоорлордун дээрлик көпчүлүгүндө эле ошол Сапарбек Мамбетовдун эмгеги бар. Бул айыл чарбасынын өнүгүшүндө болобу, айыл чарбасынын өнүктүрүү жагы, каржылоо жагы болобу, мына кийинчерээк жакшынакай иштеп кетти, лизинг системасын ошол пайдубалын куруп негиздеген адамдардын бири болчу. Ушу проекттердин ишке ашырылып атканда ошо почти жетесеге бруцеллез элдин арасында 4000ден ашып кеткен бруцеллез элдин ооруганычы. Азыр болсо ошо 700ге түшүп калды. Почти жетесе кыскарды да. Жетесе кыскарды бруцеллез менен ооругандар. Азыр мына эхинококоздордун мегада күрөшүп, аларга жанакы ит мышыктарды дарылоого өткөнбүз. Бул боюнча дагы жакшы иштер жүргүзүлдү. Мына былтырдан баштап уже бунда азайып баштады эхинококоз менен ооругандар. Сапарбек Мамбетович чүй дегенде эле депутат же министр боло калбады. Ар бир кадамын төмөнкү тепкичтен баштап, жаман жакшысын иргеп, элдин талабын уга билип, ар бир таштаган кадамында тажрыйба топтоп олтурду. Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин бүтүргөндөн кийин алыскы Алабука районунун статистикалык башкармасынын орун басары, көп өтпөй пландоо комиссиясынын төрагасы, райком партиясынын инструктору, бөлүм башчысы, Ташкенттеги жогорку партиялык мектептин угуучусу, Талас обком партиясынын бөлүм башчысынын орун басары, Манас районунун аткаруу комитетинин төрагасы болду.
Арадан 10-15 жыл өткөндөн кийин мамлекеттик кызматтын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, талыкпаган тажрыйба топтоп, андан соң гана Кыргызстан Борбордук партия комитетинин уюштуруу бөлүмүнө кадыресе такшалган кадр катары келди. Көп өтпөй Чүй райком партиясынын биринчи катчысы, эл депутаттарынын Чүй райондук кеңешинин төрагасы, Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы болду. Республика боюнча жана санарип деген ал убакта элдин түшүнө кирген эмес болчу. Жана цифровой. Ошондо жаңы технология менен Кореядан атайын аппаратура алып келип 1,5 миллиондук. Ошону толугу менен алмаштырбадыбы. Ошондо Кыргызстанда биринчи жолу санариптик байланыш биринчи жолу Кеминде болгон. Ошо кайсы жылдар эле? Бул 97 жыл болчу. 90. Анда биякта ында элдин түшүнө да кирген эмес. Анан ошондон кийин тиги айылдарга койду да. Когондойм барсам эле баардыгын эле бурап эле бирөө Вашингтонго чалат, бирөө Токиого чалат, бирөө Москвага чалат, үйүнөн отуруп. Мурун ошо байланыш жок болчу да. Мына ушинтип Кеминдин элин экөөбүз чыргатканбыз. Байланыш боюнча. 2001 жылы ошол Германияда жаңы уюштурулуп ошол айыл чарбасына байланыштуу жарманкалар өткөзүлүп атканда ошол жерге бир топ кишилерди алып алып мен бардым эле. Сапарбек Мамбетович болсо ошол кезде жанагы суу пайдалануучулардын ассоциацияларын түзүп аткан ошол жаңы мындай бутуна туруп келаткан ассоциациялар болчу. Дүйнөлүк практиканы үйрөнүп келели деп туруп бир 5-6 адисти алып алып туруп Мексикага барып келишкен болчу. Анан чогуу келип туруп Франкфурт на Майнеден ошол жолугуп Германиядан Нюрнбергке чейин барып, Мюнхенге чейин барып, ошол кимдердин Германиянын тажрыйбасын, немистердин тажрыйбасын үйрөнүп, бир топторун өздөштүрүп келген күндөр ушул эсимде. Биздин аксакалуу Сапар Жумалович элчи болчу ошол кезде. Анан ошондо бийик сындарды айтып ал бизге айыл чарба адистер азаматсыңар, ошол жакшы адамдар. Чындап дүйнөлүк тажрыйбаны ошол кезде үйрөнүп Кыргызстанга аракет кылып жүргөндөр эсимде. Долбоору боюнча 32 миллион доллар каралган. 32 миллион доллардын 9 миллион доллары бул жайыт маселесин боюнча каралат. Жайыттарды жакшыртуу, жайыттарды башкарууну өзгөртүү, реформалоо маселеси. Экинчиси бул негизинен бул ветеринария маселеси. Буга ошол 32 миллион башта 17 миллион ушул ветеринария компонентине каралган. Анан региондорду көп кыдырып калдым. Мен 5 жылдай жетектедим министрликте. Кайсы регионго баралы ошо Сапарбек Мамбетович деген түштүктө болобу, Жалал Абад областында болобу, Таласта болобу, мына Чүйдө район жетекчиси болуп иштеп кетти. Жалпы эле ошол элдин оозунда жакшынакай бир сындарын айтып, жакшынакай ойлорун айтып, ыраазычылыгын билдирип жүрчү. Келип өзүнө да кубандырып айтып койчу, Сапарбек Мамбетович сиз жөнүндө жакшы сөз угуп келдим деп туруп. Лендарды парламент активдүү депутаттардын бири болгон. Анан кийин мен айтып атпайбынбы, жанагы өзүнүн адамгерчилиги, өзүнүн тазалыгы, улууга улуудай, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылганы бу мына бүгүнкүгө чейин Сапарбектин элеси көз алдымда турат. Менден бир топ кичүү болсо дагы жолдош болуп жүрдүк. Жакшы пикир айтышып, сүйлөшүп, элибиздин тагдыры кандай болот, келечеги кандай болот деп бу мындай жулкунбаган жигит эле. Бирок мындай адамдар ачык мындай жулкунган менен терең ойлуу адамдар болот да кишилер. Сапарбек ошондон терең ойлуу жигит болчу. Көп сүйлөбөгөн, бирок айтса, сүйлөсө терең пикирлерди айткан, терең ойлорду айткан адам эле. Мына өзгөр билесиңер, мына мен өкмөттө премьер-министр болуп иштеп жүргөн жылдары 92-93 Сапарбек анда уже жанагы проекттерде иштеп жүрдү, анда айыл чарба министрлигине келе элек. Мына ошол кездерден бери билем Сапарбектин таза жүргөнүн. Бу Сапарбекке окшогон кызматкерлер, чиновниктер эмне деген мыйзам бузууга барышып, байлык деп көп аракет кылышып, элге уят болду. Бирок Сапарбек ошолордун баардыгы ашпай, кирбей таза жүрдү. Доорлор алмашып күтүлбөгөн окуялары болду. Ошол кезде жаңыдан пайдубалын түптөп жаткан эгемендүү Кыргызстан үчүн жаңыча ой жүгүрткөн жаратман жетекчилер, саясатчылар керек эле.
Ошолордун катарында Сапарбек Мамбетович да бар болчу. Эл ишеним көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын легендарлуу парламентине депутат кылып шайлап, андан соң Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри да болот. Бул адамда эс алуу деген түшүнүк болбоптур. Алган билимин, топтогон тажрыйбасын өңгөлөр менен бөлүшүп, мыкты насаатчы болгон экен. Өмүрүнүн акырына чейин бүткүл дүйнөлүк банктын айыл чарба инвестициялар жана кызматы долбоорунда, айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн аткаруучу директору, мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоорунда иштептир. Чүй областында мына бір мотоциклдер атайын вет препараттарды тетиңдей сумкалар менен алып берип атабыз. Эми конечно бул проекттер дагы улана турмат тугандар. Мана азыр проект поддержки обеспечения тиги рынка деген атайын проект келип атат. Ошонун 12,5 миллион доллары 25 миллиондун жарымы ошо дагы эле болсо ошол ветеринарияга жумшалат. Ал биякта зам министр болуп атат бу жерде. Мен болсо Белоруссияга элчи болуп кеткем. Ошол жакта иштеп атам. Анан аякта айыл чарба техникасын көп чыгарат. Бардык жагынан көп чыгарат да. Өзгөчө жана трактор жагынан биздин элибиз жер айдай албайт, айдаса себе албайт, сепкенин кайра жыйнай албайт. Ушинтип эле техника жок. Анан мен бир командировкага келгенде Сапарбек Мамбетович бул жерге ошо отуруп турганда кирип айттым: Сапарбек Мамбетович, мен тияктан аракет кылайын, сен бияктан аракет кыл. Минфин аркылуу сүйлөшүп, Совмин аркылуу сүйлөшүп, анан бияка бир трактор алып келгенге аракет кылалы деп экөөбүз сүйлөштүк дагы. Анан экөөбүздүн күчүбүз менен эми ал узун сөз, кандай болду, эмне болду? Экөөбүз дайыма байланышта жүрдүк да. Мен тиги командировкага бияка келгенде түзүлүшү Сапарбек Мамбетовичке барчумун. Ушундай болуп атат, эми мындай кылалы, тиндей кылалы деп. Ал бул жерде да жергиликтүү маселе чечиш керек. Анан ушу Япониянын грантын пайдаландык да. Бизге берген Япониянын грантын пайдаланып, ал бул жерден тиги Минфин менен сүйлөшүп, макулдашып, мен тиякта маселе чечип, иш кылып 2 жылдын ичинде республикага 1500 трактор, МТЗ 82 деген тракторду сеялкасы менен, сокосу менен, комплектisi менен 1500 трактор менен сеялкасы менен ошону алып келип фермерлерге, декандарды чыргаттык. Мен эң күчүү баласы болом, 3-чү күчүү баласы болом. Ошол эми атам жанында жүргөн, атам менен экөөбүз сырдашып жүрчүбүз. Ал болсо өзүнүн эмелерин айтат, мен болсо өзүмдүн проблемаларымды айтам. Кеңешчим болчу, ошол атам эң жакын, мен үчүн жакын киши болгон да. Кетери менен бир артынан бир тоо кулагандай эле болду да. Папам өз күчүү да, эң күчүүсү папам да. Анан ошол күчүү болуп баарын карачы да. Өзүнүн байкелерин, жеңгелерин, жана ошо байкелерин, балдарын баары биздин үйүбүздө жашачы. Ошо шаарга келгендин баары, окуйбуз деп келгендин баары биздин үйдө келип туруп кетишти да. Анан ошол папам да мага ушундай кылып тарбия берген да. Бир туугандарың карап жүр, күчүү болсоң дагы деп. Ошол доордо райком секретарларынын портретин тарта турган болсок, бир каардуу, сүрдү, билем да көп кишилерди эмне кылып кандай иштеген. Жок, мен өзү өтө назик. Бир адамга ошо катуу сүйлөгөн, аябай бир тонкий юмору бар. Анан чарчап калса акырын комузун алып күүлөп, күүлөрдөн чертип, кичине ырдап, демекчи экөөбүз ошо анда мамлекеттик университеттин ансамбли бар экен, комузчулар. Ошол жерден таанышканбыз. Экөөбүз бир күндө үйлөнгөнбүз. Бир күндө. 6 декабрь 1969 жыл. Ошондон бери дос болдуңуздар? Да, ошондон баштап бири-бирибизден кол үзгөн жокпуз. Бара-бара жана Алыкең мына жалгыз кудасыга ошол уран үйлөнгөндө мен өкүл ата болдум.
Бүгүнкү күнгө чейин деле үчөөбүз кичинекей ысык чай болсо чогулуп чогуу ичип ошо балдардын келечегин өзүбүздүн мына бир жакшы карлык жөнүндө ойлоп анан мамлекетибиз ушул акыбалдан кантип чыгып кандай жол менен мен экономист катары өзүмдүн позициямды айтып анан экөөбүздүн да адистигибиз ошо айыл чарбасын пландоо болчу да ошо айыл эргесинде кантип мындан аркы турмушту оңдоп алдыга өнүгө болот деген темада көп баарлашат элек. Анан эми биздин Сапкеңдей адам чанда болор. Эми эмне дейбиз? Ошол артында балдарынан, неберелеринен үмүттөбүз. Ошо бирөө атасын, чоң атасын тартып азамат болуп, элибизге, жерибизге кызмат өтөгөн ошо кыргыз журттун мындан аркы жолунда ошо атасындай, чоң атасындай азаматтар болот деп мен ишенем. Мен үчүн дегенде ошол тарбияны көргөн балдар. Эми экөөбүз баягы айтып атпайбы 66-жылы окууга келип университетке тапшырып, мен дагы ошол университетке тапшырып экономфакка, Сапарбек дагы экономфакка тапшырып. Анан экөөбүз параллельный группада окуп калдык, бирок параллельный болгону менен бир эле планирование сельское хозяйство отделение болчу. Бир лекцияга барабыз, бир практический занятия. Анан бир группада группалашып болуп жүрөбүз. Анын үстүнө көлдүк болуп, жердеш болуп, анан ошо менен наверное бири-бирибизге мүнөздөрүбүз, бири-бирибизге көз карашыбыз туура келип калса керек. Ошол анан 4 жыл бирге окудук. Анан кийин акыркы курста экөөбүз үйлөндүк. Анын дагы бир жагы, билген, жакшы билген жагы, биздин өлдүктөрдүн ынтымак коому бар, Ысык көл коомдук фонду дейбиз. Ошондо Сапарбек мүчө болуп, мына биздин өлдүктөрдүн, жалгыз өлдүктөрүбүз жалпы кыргыз элинин ынтымагына өз аракетин кызмат кылган адам. Эми мен ойлойм, Сапарбек жөнүндө кино эмес, китеп чыгарса болот. Мына азыркы жаштарга, жалгыз айыл чарба системасында иштеген эмес, деги эле азыркы жаштарга, азыркы чиновниктерге, азыркы кызматкерлерге мына Сапарбектей патриот, мекенчил болгонду үйрөнүш керек. Үйлөсүн айтып кеткенде эми Зоя эжебиз алтындай болгон эжеке балдары, татына кайбандары чоң өстү. Ошол үй бүлөлүктөн кичинекей ынтымагыбыз, достчулугубуз бар болчу. Биздин жакшылыгыбызда, Сапарбектин жакшылыктарында чогуу болуп жүрдүк. Мен өлкө ушундай жакшы ойлордон калды. Бул ишин ошол бул өмүр сүрүп чогуу иштешкенибизди. Мен кызым улуу небереси болот, Айжан. Ушу Айжанды өзү өстүрүп бакты. Анан биз анда иштеп жүрчүк. Анан ушу мага менин папам колунда өсүп калды. Бир 3 жыл, 4 жыл өсүп калды. Анан бабам аябай жакшы көрүп, мээримин төктү. Анан ушу былтыр кызым турмушка чыгам деп калды. Анан кудалар менен сүйлөшүп, уже встречасын эметип назначать этип, ресторанын ойлоп ошо эметтик. Анан папам айтты, ошо мен аябай даярданды. Чуркап мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп акыл насаатын айтып, анан ошол кудаларды мен өзүм тосом деп, мындай кылалы деп ошо аябай даярданган болчу. Ошого жетишпей калды. Анан ошо билгендей эле, ошо папам билгендей болупту да. Ошо кызымды чакырып өзүнүн белегин берди да. Уже даярдап койгон белегин, акчасын берип, ошо аябай ошо дердеңдеп чуркап ошо подаркаларын. Сезген турбай койгондор подаркаларын мындай чогултуп коюптур, коробка менен. Анан Айка келсе эле, мына Айка кызым, бул менин белегим деп ошо вручать этип. Анан мен кирип
папама айттым, папа, вы как всегда торопитесь, ушу шашасыз деп айттым. И папам деген жок, мен ушу берип коеюн, ушу билгендей иш жазаптыр да. Анан өз чоңойткон кызын ушу небересин ушу эмесин белегин берип кетти да. Он же много путешествовал. И однажды, когда он в Японии ездил, он так сильно скучал, что он зашел в какой-то магазин, увидел там куклу, и он так на нее засмотрелся и начал разговаривать с ней, представляя, что это я. Он настолько сильно нас любил. И каждый раз, когда я приходила домой, я смотрю на него, зовут Айта, и у него лицо сразу светится. Кыздарга аябай мындай жумшак, добрый ата болуп, бизге балдарга мындай строгий, суровый чоң ата болуп, биз деген ата, менин иним дагы бар. Биздин эме көз атамдын тарбиясын көрүп калдык. Адам менен даже сүйлөшкөндү үйрөтчү да. Чоң атам менен аябай сыймыктанам. Бул кишинин билими, кругозор, эрудициясы эми шумдук эле. Шумдукту каяндай дейсиз, бул киши кичинекей бош болсо, пачка кроссворддордун машинесинде да, үйүндө да болот эле да. Ошону карап, кичи убакыт болду, бүттү ба кроссворд. Бүт билет эле да, ушу кичинекей мен бир нерсени кээде унутуп калып, даже үйдө отуруп чалат элем, кудакем, могул жерде моундай шаар бар белем, могул кайсы областка десем, ушундайдын баарына жооп алат элем да такай. Андан сырткары мына спорттун жана особенно футбол, хоккей, биатлон дегеле баары боюнча бүт кабардар болуп эле да. Аябай жанагы европейский эл аралык класстагы футбольный командалар бар. Ошонун байыгы оюнчуларын бүт билет эле, тренерлерин бүт билет эле. Даже тренерлер которуп кетсе, кайсы командага барып улантып атат, ошондо бир билет эле. Кээден багы эскертип турат эле, кудаке эртең саат баланчада тиги команда ойнойт. Мындай баягы мындай жооптуу жогорку деңгээлдеги турнирлер болуп калса мага эскертип коет эле да. Жок болсо тиги эки боксер жолугуп атат тияктан. Саат 3-тө Москванын убакыты менен карасаңыз тиги канал деп. Ушундай адам эле да. Ушундай баардыгынан үлгүрүп, баардыгынан кабардар болуп турган, абдан мындай бышкан инсан болчу мен угудам. Экөөбүз 4 балалуу болдук. Улуу кызым эми чарчап калган. Андан кийинки кызым жана көргөн Гүлмайрам. Андан кийинки уулум, анан дагы уулум Уран. Бир улуусу чет мамлекетте. Мындай бири-бирибизге таарынышып, ушуну эле мындай кылып койсок болот эле да деп, кээ болсо муну ушинтип эле койбойт белең деген сөздөр мындай сөз менен мындай катуу кетпей эле жөн эле бири-бирибизге өзүбүздүн болгон немебизди, оюбузду айтып, ошентип анан мындай катуу экөөбүз урушуп, мындай талашып, андай эч болгон жок. Анан эми мен айтсам, бул мындай ата чанда болот болуш керек. Себеби кайнатам ошондой жумшак, ушундай баланы жакшы көргөн киши болчу. Достчулукка деген ушунчалык бекем адам болчу. Доска достой мамиле кылчу. Кудага кудадай мамиле кылчу. Тууганга ар бирине өзүнүн эмеси менен, баягы жолу менен мамиле кылчу эле да. Эч мындай ушу дос эле деген кишини эч качан ушу туура эмес кылса да ошонун көңүлүн калтырып, ушу сен туура эмес кылып атасың дебей, ошону акырындык менен кээде өзү тамашакөй, өтө тамашакөй, юмору күчтүү болчу. Тамашалап туруп акырын ошо туура эмес жерин мындай көргөзүп билгизип койчу эле да, ошол кишини мындай кичине туура эмес кылдың деген мааниде. Көңүлү мындай бирөөнүн көңүлүн калтырган жок. Айтса айтпаса төгүнбү, бул жашоону ар ким өз түшүнүгүнө, кабылдоосуна, дараметине жараша жашап өтөт. Өмүрлүк жубайы Зоя эже айтып өткөндөй, Сапарбек Мамбетович атактуу Танаевтердин беделин, туусун бийик көтөрүп жүрүп өттү. Ага далил ата жолун жолдоп, чындап эле айыл чарбасынын мыктысы, айыл чарбасына эмгек сиңирген ишмер, элита сыйлыгынын ээси да болгон экен.
канча жыл иштеп жүрүп мына мисалы көрүп атпайсыңар көп эле министр болуп иштеп жүргөн кишилерди көрүп атасыңар, үйлөрүн көрүп атасыңар, кандай папам өзү жөнөкөй адам болчу да, аябай жөнөкөй адам болчу. Сагынчы менен деле министр менен сүйлөшкөндө сүйлөшчү, министр менен деле ошо Сагынчы менен сүйлөшкөндө сүйлөшчү, анда бир калыпта сүйлөшчү да. Ошо туугандардын баарына мисалы баарына эле чоң жоготуулду да папам кеткенден кийин. 2020 жылдын июлунда Сапарбек Мамбетовичке окшогон мыктынын мыктылары күтүлбөгөн жерден кара тумоо деген шылтоо менен жараткандан берилген улуу белек өмүр сапарлары менен кош айтышып, бүгүнкү күнгө чейин чубактын кунундай чубалып, ачуу чындыктын ачыкка чыкпай жаткандыгы дагы деле күн тартибинде турат. Бирок тарых деген тарыхта эртеби кечпи ушул окуялардын болушуна кимдер себепкер болгон, кимдер күнөөлүү экендиги аныкталып, улуу чындыктын айтыларында шек жок.